Токтогул районундагы Саргамыш деген айыл ушундай. Куркулдайдын уясындай асказоо бийик тоолордун арасында жайгашкан. Мына зоолордон ылдыйт түшкөн коктоголотторду бойлой эле салына берген үйлөр. Ушул жерде өздөштүрүп жашап, көптөгөн ар бир коктусу өзүнчө айыл аталат. Бул тартып аткан видеодо көрүнбөй калышы мүмкүн кээ бир коктулар. Ал коктуда 10-15тен 2-3төн там болуп, аябай көп түтүн адам жашайт экен. Келечекте туристтерди кызыктырган абдан инфраструктурасынын жолполун карап койсо жакшы өнүк. Туристтер, ички туризм, тышкы туризм потенциалы бар аябай жакшы аймак. Бул мал чарбачылыгы менен жана көрүп турасыңар, азыр ыйын, шаар, чүй жергеси күйүп кетсе, бияк жапжашыл бойдон турат. Бал чарбачылыгы, ары чарбачылыгы да биякта абдан жакшы өнүккөн. Шаарда балды килограммдап сүйлөсө, биякта тонналап сүйлөшөт экен. Ушунчалык балды кенен өндүрөт. Бал өндүрүү боюнча потенциалы жарым-жартылай керек болсо толук ачыла элек. Көп эле жердин балын мактап жүрүшөт, бирок мен билгенден ат башынын балы чыны менен аябай сапаттуу. Андан кийин Токтогулдукуна айтышат. Токтогул районунун ичинен ушу Саргамыштын балы айырмаланарын, сапаты, даамы менен айырмаланарын байкадым. Ийри буйру болуп жаткан жолдорду каралачы, ушу менен чыгып келдик. Азыр Тер-Жайлак жайлоосуна кетебиз. Анткени эртең эмес, бүрсү күнү 2-июлда Тер-Жайлактын таланттары аттуу концерт берген атышат жайлоодо. Ырчы Айбек Карымов уюштуруп, жана Токтогулдан чыккан таланттар катышмакчы. Буюрса аман эсен барып, ал концерттен да видео тартып көргөзүп турабыз силерге. Негизинен Саргамыш деген айыл ушундай. Бул маңдайкы болсо кызыл зоо айылдын символу болот. Жана да айтып өттүм, биздин Кремльбиз деп коюшат экен.